Тынчтык дүйнө куруп, адамзаттын коопсуздугун камсыз кылуу жолундагы миңден ашуун эл аралык иш-чара. Бул Казакстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине төрагалык кылуу кезинде аткарган дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты демилгелери. Өлкөнүн 2 жылдык ишмердүүлүгүнүн алкагында жооптуу эрежелери, абройлуу уюм мүчөлөрү жана эл аралык коомчулук тарабынан жогору бааланып, мамлекеттин кадыр-баркын көтөрдү. I'd like to congratulate the government of Kazakhstan, Parliament of Kazakhstan. Мен Казакстандын өкмөтүн, мамлекеттин парламентин жана өлкөнүн бардык элин Казакстандын буунун Коопсуздук кеңешинде туруктуу эмес мүчөсү катары мандатын жогорку жоопкерчилик менен аткарып, ийгиликтүү аяктаганы менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. 2 жыл абдан кыска убакыт болгону менен Казакстан ушул аралыкта дүйнөлүк деңгээлде көптөгөн маанилүү демилге көтөрүп, өзөктүү маселелердин түйүнүн чече билди. Бул нерсеге бүткүл дүйнө күбө. Европа парламентінің әріптесім айтып еді, осыған кірісер кезде сендерге 138 мемлекет дауыс берген болса, осы қызмет арқылы Менин Европарламенттеги кесиптештерим буунун Коопсуздук кеңешиндеги биздин дипломаттардын 2 жылдык мүчөлүгүндөгү ишмердүүлүгүнө жогору баа берип келишет. Алардын айтымында Казакстан ушул убакыттын ичинде бир нече маанилүү демилгелерди көтөрдү. Демилгелер чоң колдоолорго ээ болду. Жалпылап айтканда, Казакстандын буунун Коопсуздук кеңешине мүчө болушу өлкө үчүн чоң жетишкендик жана дүйнөлүк аренадагы жогорку кадыр-барк, өлкөнүн келечеги үчүн да маанилүү. Өте білімді, сауатты жұмыстар жүргізілді және барлығында да үлкен қолдау тапты деген. Бұл жалпы мемлекетіміздің өсуі, мемлекетіміздің абыройы, мемлекетіміздің болашағы. Казакстан ядролук куралдан арылып, жер бетин терроризмден тазартуу жолун тандаган, тынчтыкты сүйгөн мамлекет экени көпчүлүккө белгилүү. Кеңешке мүчөлүк дүйнөлүк саясий талаштардын курчаган мезгили менен дал келди. Бул багытта да Казакстан өлкө менен өлкөнү жараштыра турган тынчтык куруучу мамлекет катары так иштери менен таанылды. Экономикалык санкциялар жана Борбор Азия үчүн коркунучтуу маселелердин мийизин кайтарууга жөндөмдүү экенин көрсөттү. Бұл біріншіден тәжірибе, Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік кеңесіндегі мәселелер. Казакстандын буунун Коопсуздук кеңешине болгон мүчөлүгү биринчи кезекте бул тажрыйба. Экинчиден, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн Борбор Азиянын өнүгүү маселелерине бурдуруу. Үчүнчүдөн, бул Казакстан үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп, дүйнөлүк коопсуздук маселелери талкууланган, дал ушул нерселердин үстүндө иштөөгө арналган аянтка айлануусуна мүмкүнчүлүк. Тағы да бір нақтылап, солар бойынша жұмыс жасауға мүмкіндік беретін алаң болды. Бул жумуштар өлкө башчысынын кеңештин мүчөлөрүнө арнаган коопсуз, адилеттүү жана өркүндөгөн дүйнө куруу үчүн ааламдык өнөктөштүктү бекемдөө тууралуу Казакстандын концепциялык көз карашы аттуу саясий кайрылуусун ишке ашыруу максатында түзүлдү. Документ мамлекет башчысынын тынчтык 21-кылым манифестинде негизделип жазылганы белгилүү. Казакстан менен Финляндиянын ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү өткөн жылы $266 миллион түздү. Анын ичинде Казакстандан жөнөтүлгөн экспорт көлөмү $115 миллион жеткен. Өлкөдөн Финляндияга негизинен мунай, таш көмүр, кыймылдаткычтар, жүк унаалары, жол жана курулуш техникасы жеткирилген. Ал эми Финляндия өз кезегинде Казакстанга мунай өнүмдөрүн, кагаз, дары-дармек жөнөткөн. Эки мамлекет өз ара эффективдүү экономикалык жана инвестициялык кызматташтык чөйрөсүн кеңейтүүгө кызыктар. Казакстан үчүн финдердин альтернативалык энергетика менен инновациялык технологияларды киргизүү тармагындагы тажрыйбасы кызыктуу. Ушул багытта кол коюлган келишимдердин бири 2021-23 жылдары Батыш Казакстан облусунда биогаз менен иштеген энергетикалык орнотмону салып ишке кошууну караштырат. 2 years ago, when your president visited Finland, so we agreed on 4 different areas. Былтыр 9 айында президент Нурсултан Назарбаевдин Финляндияга сапарынан кийин 4 багыт боюнча жумуш алып баруу керектиги аныкталды. Бул жашыл экономика, айыл чарбачылыгы, билим жана энергетика. Өкмөт аралык комиссия отурумунда алдыдагы иш аракеттин мерчемин бекитебиз. Кызматташтыгыбыз жемиштүү болоруна ишенебиз. Some practical arrangement how they should proceed with the cooperation. Финляндия Казакстандын Евробиримдиктеги башкы өнөктөштөрүнүн бири. Эки өлкөнүн кызматташтыгы бардык багыттар боюнча өз ара эффективдүү байланыштарды орнотуп, алакалашууну көздөйт. Казакстанда өндүрүлгөн күйүүчү майга Беларусь кызыгып жатат. Азыр эки тарап керектүү отундун көлөмү жана аны жеткирүү шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Казакстандык күйүүчү май Беларусь мунай иштетүү заводдорунун муктаждыктарына пайдаланылат.
По данным из независимых. Көз карандысыз серепчилердин маалыматына ылайык, өткөн жылы Беларустун мунай иштетүү заводдорунда бензин өндүрүү ар түрдүү эсептер боюнча 3-төн 3,5 чейин кыскарган. Азыркы тапта көрсөткүч 3 миллион тоннага жетпейт. Буга бир нече себептер болушу мүмкүн. Ошентсе да Казакстандын Беларусь мунай иштетүү заводдорун күйүүчү май менен камсыз кылуусу өлкөдөгү ишканалардын жумушун жандандырууга таасирин тийгизиши керек. Буга чейин республика отун жеткирүү маселеси боюнча Иран, Азербайжан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анткени менен Казакстан ИАЭП мейкиндигиндеги келечектүү өнөктөш болуп калды. Главное, наше государство не зря было принято решение. Эки өлкө башчыларынын товар жүгүртүүсүн 1 миллиард доллардан ашыруу боюнча тапшырма жүктөгөнү жөн жерден эмес. Ал өткөн жылы толук ишке ашырылды. Азыркы тапта өз ара эффективдүү өнөктөштүк мамиле уланып жатат. Бизге Казакстандан пахта, машина куруу өнүмдөрү жана мунай жеткирилди. Мунун баары Беларуска керектүү өнүм. Серепчилердин пикиринде Казакстандык отун жөнөтүүлөрү эки мамлекеттин ийгиликтүү кызматташтыгынын жаңы мезгилин баштап берет. Костанайдагы бул тегирмендер комплексинен өндүрүлө турган ундун 90%-нан ашууну экспортко чыгарылат. Борбор Азиядагы теңдеши жок компания күнүнө 700 тонна un тартууга жөндөмдүү. Жыл башынан бери 23 000 тонна өнүм сырткы рынокко ташылды. Бүгүнкү күндө ата мекендик өнүм Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Ооганстан өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Аны менен катар Кытай өлкөсүнө экспорттолууда. Увеличиваются объемы поставок. Кытайга экспорт көлөмү өсүп жатат. Анын ичинде бир гана вагон аркылуу ташуу эмес, контейнердик жөнөтүүгө суроо талап жогору. Бүгүнкү күндө 25 контейнер жана 10 жабык вагон жибердик. 10 крытых вагонов. Костанай облусунда жылына 1 миллион тоннадан ашуун un чыгарылат. Ишкананын ачылышы аймактагы un өндүрүшүн 16%га жогорулатууга мүмкүнчүлүк берди. Өндүрүш очогу күнү бою иштейт. Комплекстин кубаттуулугу жылына 155 000 тонна өнүм чыгарууга жөндөмдүү. Жалпы un тартуу комбинатынын курулушуна 3 миллиард теңгеден ашуун инвестиция тартылган. Каражаттын бир бөлүгү түркиялык инвесторлордун эсебинен бөлүндү. Казакстанда инвесторлор үчүн бардык шарттар түзүлгөн, инфраструктурага да жардам беришти. Ушундай ишканалардын курулушуна салынган каржы 7 жылда кайтарылышы мүмкүн. Бирдиктүү иштетүү желеси ундун керектүү касиеттерин башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Чет өлкөлүк сатып алуучулардын көңүлүнө жаккан товардын сапаты өндүрүштүн бардык этаптарында байкалат. Наша лаборатория располагает на... Биздин лабораторияда ундун сапатын негизги параметрлер боюнча гана эмес, нымдуулук, глютен, актыгы боюнча аныктоого мүмкүнчүлүк берген жаңы жабдыктар да бар. Ошондой эле терең талдоо жасалат. Мындан башка экспортко багытталган ишканалардын алдыңкы технологиялары кебек калдыктарынын көлөмүн 7%га кыскартты. Бул өз учурунда өндүрүш көлөмүнө жана товардын өз баасына оң таасирин тийгизет. Тараздагы амафос чыгара турган завод кайра жаңыртылып ишке кошулду. Инвестициялык долбоорду ишке ашырууга 7 миллиард теңге өлчөмүндө каржы жумшалды. Бул өнүм көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Азыр заводдун жылдык кубаты 300 000 тоннадан 500 000 тоннага чейин жетет. Азыр чыгып жаткан минералдык жер семирткичтер Түштүк Америка, Ооганстан, Украина, Орусия, Кытай сыяктуу ондогон өлкөнүн рыногуна экспорттолуп жатат. Айрыкча Өзбекстандын кызыгуусу жогору. Коңшу өлкө заводдон чыккан өнүмдүн 50%-ын сатып алууга даяр. Тайтыш кезинде сезондун Мурда жер семирткичтерге күзүндө гана суроо талап болсо, азыркы тапта бул өнүмдөргө 12 ай бою суроо талап жогору. Албетте 40% айланасындагы өнүм Казакстанда калат. Себеби өткөн жылдан баштап айыл чарбачылыктары көп өлчөмдө жер семирткич алып суроо талап өскөн. Анткени мамлекет аталган өнүмдөрдүн 50%-на субсидия берип жатат. Казакстан дүйнөлүк мыйзам үстөмдүгү боюнча рейтингде 65-орунга көтөрүлдү. Ушундай изилдөөнү World Justice Project эл аралык уюму жүргүзгөн. Мыйзамды дүйнөлүк стандарттарга ылайык кылууга маани берүүнүн аркасында Казакстан 126 мамлекеттин ичинде 65-орунга ээ болгон. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде өлкө сап башында турат. Бул индекс 2 жылда бир жолу жасалат. Рейтингде бийлик институттары ыйгарым укуктарынын чектелиши, анын ачыктыгы, жемкорлуктун болбошу, тартип, коопсуздук, мыйзамдардын сакталуусу, жарандык жана кылмыштык сот адилеттиги эске алынат.
У нас сейчас внедрены состязательность правосудия. То есть адвокаты сейчас могут... Азыр бизде сот адилеттигинин атаандаштыгы киргизилип жатат. Башкача айтканда жактоочулар айыпталуучуларды ачык сот отурумунда коргой алышат. Бул биздин өлкө үчүн жаңылык. Рейтингдеги көрсөткүчүбүз жакшы экенин белгилеп өткүм келет. Туруктуулук көрсөткүчү боюнча буунун стандарттарына ылайык келет. Бийлик институттарынын ыйгарым укуктарын чектөө, бизнес түзүмдөрдү бийлик институттарынан ажыратуу сыяктуу маселелер каралат. Ушуга кошо негизги конституциялык укукту коргоо, коомдук коргоо укугун да белгилей кетүүгө болот. Азыркы тапта мамлекеттин коомдук багытка кадам таштаганын көрүп жатабыз. Социальную защиту. На сегодняшний день мы видим социальную направленность именно государства. Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасында жаңы көзөмөл өткөрүү бекети ачылды. Бул коңшу өлкөнүн ортосундагы курулган 17-чи көзөмөл бекети. Совет мезгилинде салынган бекет имараты толук жаңыртылып, заманбап курал жабдыктар менен жабдылган. Тажикстанда 100гө жакын кен чыга турган жер өздөштүрүлүүдө. Жалпы өлкө аймагында полихимиялык, сейрек жана баалуу металлдардын 600дөн ашуун кен жайы аныкталып, иликтелгенин белгилей кетүү керек. Өткөн жылы Тажикстан алтын өндүрүү көлөмү боюнча рекордко жетишти. 2017 менен салыштырганда өсүш 17% түзүп, 6,5 тоннага жакындады. Түркменстанда банан өстүрүү колго алынды. Республиканын түштүгүндө экзотикалык жемиш талаасынан биринчи түшүм жыйнала баштады. Банан жергиликтүү жердеги кырдаалга ылайыкташып, жакшы түшүм берип жатат. Чарбачылыктар биринчи теримден 30-40 тонна банан жыйноону мерчемдеп жатышат. Өзбекстанда өстүрүлгөн анар Франция дүкөндөрүнө жеткириле баштады. Өзбек өнүмдөрүн тандоо, сактоо жана жеткирүү иштери европалык стандарттарга ылайык ишке ашырылганын белгилей кетүү керек. Республиканын түштүк аймактарынан жыйналган анар кутуларга салынып, температурасы жөнгө салынган атайын унаа менен жеткирилет. Франция компанияларынын өкүлдөрү өзбекстандык жашылча жемиш өнүмдөрүн импорттоону улантууга кызыктар экенин белгилешет. Костанайдагы таланттуу балдарга арналган лицейлердин биринде роботтор мугалимдердин ордун басты. Жаңы окуу жылынан бери бул жерде 2 акылдуу техника пайда болду. Таанышып коюңуздар. Бул Ти. Ал мектеп конокторун кире бериштен тосуп алып, билим борбору менен тааныштырат. Ал эми Ай ысымдуу экинчи робот астрономия сабагынан сабак берет. Балдар тез ыңгайлашып, мугалимдин сабагын кунт коюп угушат. Анын жараянын мугалим көзөмөлдөп турат. Роботты алгаш рет көргенде роботту биринчи жолу көргөндө бардык балдар таң калышты. Себеби мындай нерсе мектепке биринчи жолу келип жатат. Ал робот мугалимдин ордуна сүйлөп, бизге сабак берет. Колдорун көтөрүп бийлей да алат. Күлкүлүү окуяларды да айтып берет. Бир күлкүлүү әңгимелерди айта алат. Робот мугалим сабактын алкагында окуучуларга суроо берип, жообун дароо туура баалай алат. Интеллектуалдык жөндөмү жогору роботтун атайын программаларын окуучулар менен мугалимдер өздөрү түзүшкөн. Мектепте робот кураштыруу ирими иштейт. Окумуштуу Асан Омаров улуу абайдын унутулуп баштаган чыгармаларын жаңыртты. Алардын бири Жаңы мыйзам аттуу ыры. Аны биринчи жолу жарым кылым мурун Омскдагы архивден академик Алкей Маргулан тапкан. Ошол кездеги саясий кырдаалга байланыштуу 34 куплеттүү ырынын айланасында талаш тартыш чыгат. Жыйынтыгында филологиялык кеңеш улуу акындын ушул ырын унутта калтырышат. Ошентсе да ишти кайра жандандырган абай таануучу Асан Омаров ырдын автору абай экенине ишенет. Себеби чыгарманын ар бир сабы абайдын стили менен жазылган. Темасынын өзү казактын жана ошол кездеги коомдун жемкорлукка берилип бара жатканын баяндайт. Мындай ойду абайдан башка эч ким жазмак эмес. Он 15 жаңадан өлең табылды соңғы жылда. Акыркы жылдардын ичинде абайдын 10-15 чыгармасы табылды. Бул поэма алардын ичиндеги эң чоңу. Акыркы 5 куплетинде улуу акындын тергөө учурундагы көз ирмемдери сүрөттөлөт. 1878 жылы абайга иш козголуп, 1883 жылы анын иши соңуна чыкканга чейин бир дагы чыгарма жазылган эмес. Бул чыгарма абайга тиешелүү экенине күмөнүм жок. Себеби дал ушул учурда ал илимге аралаша баштаган. Ошондой эле анын тегерегинде жаңы достору пайда болгон.
Ушуга чейин казак адабиятынын классигине тиешелүү 175 чыгарма табылган. Эми изилдөөчү окумуштуу дагы 20 чыгарманы жарыкка алып чыгат. Аларды өсүп келе жаткан урпакка жеткирүү үчүн мектеп окуучулары менен жолугуп, жаңы маалыматтарды тааныштырып жүрөт. Евразия көчмөндөрүнүн дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүнө таасири кандай болгон? Германиялык окумуштуулардын жумушу ушул суроого жооп табууга жардам берери анык. Алар 2014-жылы казуу жумуштарынын алкагында табылган байыркы шымды калыбына келтиришти. Немис археология институтунун профессору Майке Вагнердин айтымында бул кийим мындан 3000 жыл мурун тигилген. Археологдор ушундай кийимди ушуга чейин тапкан, бирок бул эң байыркысы. Ал жеке эле жашы менен гана эмес, татаал формасы менен өзгөчөлөнөт. Дүйнө археологиясындагы эң маанилүү долбоорлордун бирине катышуусу тууралуу Майке Вагнер китеп жазган. Die erste Entdeckung, die wir gemeinsam gemacht haben, war das Alter der Hose. Also wir haben Китебибизде шымды кийим кайда жана эмне себептен ойлоп тапканы тууралуу жаздык. Бул тууралуу тек археология коому гана эмес, бүткүл дүйнө көбүрөөк билиши керек. Жүн кесиндисин изилдеп, бул шымдын жашы 3000 жылдан ашаары аныкталгандан кийин муну маанилүү жаңылык деп атаганым эсимде. Бул дүйнөдө сакталган эң байыркы шым экенин билдирет. Аны мүрзөдө эркек адамдын үстүнөн таптык. Ал салттуу жоокер болгон деп эсептейбиз. Немис изилдөөчүлөрү байыркы шымдын көчүрмөсүн жасагандан сырткары аны кийип атка минип да көрүштү. Бирок бул үчүн 1 жыл бою тынбай эмгектенишкен. Моа Халгрен узак убакыт байыркы кол өнөр ыкмаларын изилдеп, ылайыктуу жипти тандап жүргөн. Акыры байыркы шымдын сырын ачып, так көчүрмөсүн тигип чыкты. Diese Kniezone hier gemacht wurde, da musste ich einige Tests erstmal machen. Мисалы, тизесинде татаал оймо бар. Аны кандай жасалганын биле алган жокмун. Ошондуктан ар түрдүү ыкманы байкап көрдүм. Аны кайталоо оңой болгон жок. Ылайыктуу кездеме табууда оор болду. Шым 3 бөлүктөн тигилген. Мен байыркы токумастан огун колдондум. Ал эми койдун жүнүнөн ийрилген жипке атайын тапшырма бердик. Бул шым атка минип жүрүүгө ойдогудай жараарына көзүм жетти. Немис археологдору Казакстан жибек жолунун негизги бөлүгү болгондуктан өлкөгө келүүнү мерчемдеп жатканын жашырышкан жок. Алар Улуу Талап өлкөсүнүн дагы далай сырын ачууга болоруна ишенишет. ЮНЕСКОнун тынчтык куруу артисти казакстандык Батыржан Смаковдун Сирия балдарына жардам көрсөтүүгө арналган кайрымдуулук концерттер сериясы ушундай атакка ээ болгон. Ал Казакстандын 100 жаңы ысым долбоорунун жеңүүчүсү, өлкөдөгү жалгыз контртенор казактын хор музыкасынын антологиясын түзүүчү, белгилүү дирижер. Дүйнөнүн алдыңкы театрлары казакстандык өнөрпозду өз сахнасында өнөр көрсөтүүгө чакырып жатышат. Италия, Грузия, Франция, Египет, Иордания, Орусия, Польша өлкөлөрүнүн өнөр сүйгөн коому Батыржан Смаковду сүйүп угушат. Быйыл жазда ал Европанын бир нече өлкөсүн кыдырып концерт берет. Я приучил себя ложиться где-то в 11-12. Кечке саат 11-12-де уктап, 7:30-8-де турам. Бул үн байланыштарым толук эс алуусу үчүн жана вокалдык деңгээлимди калыбында кармап туруу үчүн зарыл. Постоянно в вокальной форме и также, чтобы успевать как можно больше работы сделать. Жаш дирижер Италиянын Жоакино Россини консерваториясын бүтүргөн. Апенниниде 6 жыл жашап, эл аралык опера академиясында билим алган. Азыр Казак улуттук өнөр академиясында сабак берет. Батыржан Смаковдун айтымында, ийгиликке жетүү үчүн таланттан башка тынымсыз эмгек, тажрыйбаны туруктуу түрдө жакшыртып, жаңы билим алууга умтулуу керек. Я хочу сказать, что было непросто, потому что нужно было... Албетте ийгилик оңойлук менен келген жок. Дароо бир нече милдеттерди чечүү керек болду. Кесипкөй жактан да, башка жагынан да. Ал кезде мен кантаталарга, ораторияларга дирижерлук кылдым. Бирок андан утулган жокмун. Көп тажрыйба топтодум. Но это все дало мне огромный опыт. Жакында борбор жашоочулары жана коноктору Казакстандагы жалгыз контртенордун өнөрүнө күбө болушат. Чыңгуран айынын 21-де Астана опера театрында Венециялык Регата концерти өтөт.